Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр деген кызмат мага өттү. Өкмөт үйүнүн алдында чогулган элдин алдына Садыр Жапаров келип сөз сүйлөдү. Урматтуу туугандар, мына бүгүн сиздердин чыныгы жеңишиңиздер. Сиздер жеттиңиздер ошол жеңишке. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өз арызын жазып берип кетти. Спикер Канат Исаев анын милдеттерин аткаруу мүмкүн эмес экендигин айтып, арызын жазып берди. Бүгүн президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр деген кызмат мага өттү. Силердин ишениңиздерди аткарууга ушул сааттан баштап киришемин. Рахмат бардыгыңыздарга. Тараңыздар эми, деди ал. Бүгүн 15 октябрда өкмөт үйүнүн алдында Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылгандар чогулган. Митингге келгендер кийинчерээк Аларча резиденциясына жакын Ысык көл мейманканасынын алдына барышты. Өз кезегинде Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткенин расмий түрдө жарыялаган. Булак Супер KG. Канат Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тартты. Бүгүн 15 октябрь күнү өлкө башы Сооронбай Жээнбеков отставкага кете турганын жарсалган. Мыйзам боюнча анын милдетин Жогорку кеңештин төрагасы, эгер болбосо премьер-министр аткарат. Жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тартты. Бул тууралуу митингчилердин алдына чыгып сүйлөгөн өкмөт башы Садыр Жапаров билдирди. Президенттин жана премьер-министрдин ыйгарым укуктары мага өттү, деди Жапаров. Эскерте кетсек, бүгүн 15 октябрь күнү өлкө башы Сооронбай Жээнбеков отставкага кете турганын жар салган. Мыйзам боюнча анын милдетин Жогорку кеңештин төрагасы аткарат. Эгер андай мүмкүнчүлүгү жок болсо, милдетти аркалоо премьер-министрге жүктөлөт. Ушул тапта өкмөт үйүнүн алдында Жогорку кеңештин таркалышын талап кылган митинг өтүүдө. Булак Спутник KG. Бөтөн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун кыргыз жарандарына кайрылуусу. Урматтуу мекендештер, кээ бир саясий партиялардын кылмыш дүйнөсүнүн колдоосу менен шайлоочулардын добушун массалык түрдө сатып алуу, административдик ресурсту колдонуу, мыйзам талаптарын тепселөө менен 4 октябрдагы шайлоодо жаңы парламенттин монополдоштуруп алуу аракети мамлекетти башаламандыкка жана өтө оор саясий кризиске алып келди. Шайлоонун жыйынтыгынан нааразычылыктан чыккан митингге өз убагында ыкчам жана адекваттуу реакция жасабоо, мамлекеттин символу болгон парламенттин имаратын басып алууга жана талкалап маскаралоого, кесилген саясатчыларды абактан чыгарууга, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды, мекеме ишканаларды рейдерлик менен басып алууга, ишкерлердин мүлкүн талап тоноого алып келди. Массалык башаламандык бийликсиздикке алып келди. Мындай жагдайда өз тарапкерлерине таянган кээ бир адамдар жогорку атактуу бийлигине карай жулуна баштады. Быйыл 28 октябрда 6-чакырылыштагы Жогорку кеңештин ыйгарым укуктары токтойт. Ошондуктан өлкөнү катаал саясий кризиске алып келген. Шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдагы шайлоо босогосу, форма 2 жана башка ушул сыяктуу жоболорду өзгөртүү мүмкүнчүлүгү күмөндүү болуп калды. Мына ушуларды көңүлгө алып туруп, ошондой эле өлкө кыйроо чегине келип калганын аңдап туруп, мыйзамдуулукту жана конституциялык тартипти сактоо максатында Бөтөн Кыргызстан партиясы Кыргызстандын бардык жарандарына, президентке, айрым саясатчыларга, БШКнын мүчөлөрүнө кайрылуу билдирет. Биз конституция менен мамлекеттин мыйзамдарын тепселеген коомдук саясий ишмерлерди айыптайбыз. Алар мамлекетти талкалоо боюнча аракетин улантып, кулап бараткан бийликти колго алып, мамлекетти башкарып калууга жулунууда. Биз мына ушул чектен чыккан акылсыздык бүтө өлкөгө жайылып, жарандык тирешке жана мамлекеттүүлүктүн бузулушуна алып келбеш үчүн бардык аракеттерди жасап жаткан саясий коомдук күчтөр менен пикирлешпиз. Биз Борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам белгилеген мөөнөттө кайра шайлоону дайындоого чакырабыз. Ошол эле учурда 4 октябрдагы шайлоону жокко чыгарууга алып келген мыйзамсыздыктарды, анын ичинде форма 2-ни колдонуу эрежелерин такталыш керек деп эсептейбиз. Форма номер 2 менен добуш берүүнүн шарттары мыйзам менен аныкталган эмес, абсолюттук укук болбойт. Ошондуктан БШКга форма 2 колдонуу жагдайларын аныкташ керек. Маселен, иш сапар менен чыгып калган учурда же ооруканада жатып калган учурда форма 2 колдонсо болот. Шайлоо документтерин массалык түрдө бурмалоолор мөөнөтүнөн мурда добуш берүү күнү орун алды. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо бийлик жана олигархтардын көзөмөлү астында өттү. Аларга 100 миңдеген добуш алууга жардам берди. Ошондуктан мөөнөтүнөн мурда шайлоого ден соолугу боюнча медициналык аныктамасы бар адамдарга гана мүмкүнчүлүк берилиши керек. Биз ошондой эле убактылуу Россия жана башка өлкөлөрдө жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын конституциялык укуктары атайын чектелгенин да БШКга эске алыш керек деп эсептейбиз. Урматтуу мекендештер, мамлекеттин тагдыры ар бирибиздин колубузда турат. Биргеликте гана биз сүйүктүү өлкөбүздү мыйзамдуулукту жана конституциялык тартипте сактай алабыз. Өмүрбек Текебаев мандатка ээ болуп парламентке кайтып келди.
Борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевдин мандатын калыбына келтирди. Мындай чечим бүгүн жыйында кабыл алынды. Эскерте кетсек, буга чейин эл өкүлү Садык Шернияз депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча арыз жазган. Текебаев депутаттык мандатын кайтарып берүү тууралуу арыз менен Боршайкомго кайрылганы 10 октябрда белгилүү болгон. БШК анын маселеси 12 октябрдагы отурумда каралып, бирок чечилбей калган. Буга жыйынга БШК мүчөлөрүнүн тийиштүү саны катышпаганы жана бош мандаттын жоктугу негиз болгон. Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөн Кулчоттонов 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрүшөт. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына чыгарган. Иш Бишкектин 1-май райондук сотунда кайра каралып жатат. Депутаттын макамы жөнүндөгү мыйзамга ылайык соттун айыптоочу өкүмү жок болсо мандат берилиши керек. Булак аргументке ийи. Абакта жаткан Тилек Матраимов үй камагына чыкты. Матраимовдун баш коргоо чарасы 13 октябрь күнү өзгөртүлүп, сот аны үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алган. Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов үй камагына чыкты. Бул туурасында Ош облустук сотунун маалымат кызматы тастыктады. Ага ылайык Матраимов облустук сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Натыйжада 13 октябрь күнү Матраимовдун баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыгаруу чечими кабыл алынган. Эске салсак, Тилек Матраимов жана анын эки жакын адамы кыргыз-өзбек чек арасынан өзбек чек арачылары тарабынан 6 октябрда кармалган. Коңшу өлкө аларды 9 октябрда Кыргызстанга өткөрүп берген. Алар чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айыпталууда. Ош шаардык сотунда баш коргоо чарасы каралып, 1 айга чейин УКМКнын тергөө абагында камоо чечими чыккан болчу. Булак Спутник KG. Алтынбек Сулайманов күнөө президент эмес, чириген парламентте. Мындай пикирин депутат Алтынбек Сулайманов жеке Facebook баракчасынан билдирди. Тилекке каршы парламенттин ичинде туура эмес иштер болуп кетти. Менин байкашымча, өкмөттө да, премьер-министрде да, президентте да күнөө жок экен. Күнөөнүн баары чирип калган парламентте экен деп жазды депутат Алтынбек Сулайманов. Булак аргумент KG. Эльвира Суравалдыева, Сыймык Жапыкеев мени сабап салды. Эльвира Суравалдыеваны Сыймык Жапыкеев сабап салган. Бул тууралуу ал өзүнүн Twitter баракчасына жазып чыкты. Мен ага саткын жана шпион дедим. Менин башкы прокуратураны басып алба деген сөзүмө Сыймык катындар бийликке жолобош керек деп урду. Мунун баарын атактуу генерал Суаналиев үндөбөй карап отурду. Мен ал жерге бийликтен кетишсин деп айтуу үчүн баргам. Бүт контора билет, деп жазган Эльвира Суравалдыева. Булак Назар News KG.